эле свежий чөп өсүп келет да, ошону да чаап беришет, жана экономия болот. Анан витамин да свежий жесин деп чаап берет. Ламалар эртең менен жайылат буякта, жайылып эме оттоп жүрүшөт да. Ошо. Анан биринчи чабыктан баштап биз уже жыйнай баштайбыз. Жыйнап баштап, анан биз бөлөбүз да, жайкыга кайсынысын беребиз. Анан эме кышкыга биз 4000 түк даярдайбыз. Мына былтыр биз 4000 түк даярдап, 1 миллион 600 миң кетти. 2 миллионго чейин кетти. Почти 2 миллионго. Ошо саман алдык. Саманды эмеге биз алабыз. Эшектерге, анан жана подстилкага. Кышында баарына салынып чыгат, жана жылуу болсун депчи. Биз күзүндө кышкыга деп 5 тонна жүгөрү алабыз, 6 тонна арпа алабыз, 5 тонна буудай алабыз. Анан ар кандай жанагы дополнительный премикс деп коет, анан жанагы витаминдер. Ошо витаминдер моякта сера бар, мясокосная мука бар, моякта жана ракушечник деп коет, жана кальций болгон койчу. Ошонун баарын биз беребиз да. Ушул азыр биякта уже бул калган эме. Калган 1 айга жеткенде азыр тоюп бар. 1 айдан кийин биз жаңы алабыз. 1 айдан кийин биз уже жана бирөөлөр сактайт го, ошо базардан алабыз, жета бир эмки күзгө чейин, анан күзүндөн жыйнап баштайбыз да. Күзүндө жаңы эмелер чабык башталганда жыйнап баштайбыз бияка. Жүгөрү, мына көргүлөр, мына жүгөрү берилет. Мына даже сахар берилет. Мына арпа. Бул эме Геркулес. Бул кашаларга, гречка, Геркулес деп. Бул жана аюларга биз каша жасайбыз. Бул кант. Обязательно могу сахарды биз эме, мына карабайсыңбы, бар жазында баарына берип чыгабыз. Аюларга постоянно сөзсүз түрдө берилет. Кашасына даярданып бүт салынып берет да. Мына карабайсың, мунун баары бар. Биз коркобуз даже аттан жолу. Биз кичине бизге эметет да бирок. Чочук аптыр. Жок, башка элге караганда бизди жакын көрөт. Ты как кушала? У тебя мясо даже в виде. Ну, как бы хозяйственное. В той же Праге в парках ходят олени.